Казакстан президентинин буунун колдоосу астында эл аралык суу уюмун түзүү демилгеси өз убагында көтөрүлгөн жана келечекти караган кадам. Мындай пикирди эксперттер жана эл аралык финансы институттарынын өкүлдөрү билдиришүүдө. Атап айтканда, Астанада өткөн регионалдык экологиялык саммитте Дүйнөлүк банктын айлана чөйрө маселелери боюнча мүдүрү Валерий Хикки белгилегендей, Казакстан масштабдуу климаттык милдеттерди практикалык чечимдерге айлантып, региондо күчтүү лидерликти көрсөтүп жатат. Бул ыкма Борбор Азия үчүн гана эмес, бүткүл дүйнө үчүн маанилүү. Бириккен Улуттар уюмунун болжолдоосу боюнча ушул тенденция уланып турса, 2030-жылга чейин дүйнө жүзү боюнча таза сууга болгон суроо талап суунун жеткиликтүү көлөмүнөн 40%га ашып түшөт. Ошондуктан глобалдык диалог жана бирдиктүү чечимдер үчүн мындай аянтча бүгүнкү күндө өзгөчө актуалдуу. Суу биздин жалпы ресурсубуз. Биз дарыялар, жерлер, океандар жөнүндө сөз кылып жатабыз. Жана бул маселелер бир өлкөнүн чек аралары менен эле чектелип калбайт. Биз регионалдык экологиялык саммиттеги диалогдун жыйынтыктарын жана анын мындан аркы өнүгүүсүн коюп карап жатабыз.